сатып туруп калкты айткан Бабанов Исаевди тааныбайм деди. Өткөн жылы өткөн президенттик шайлоодо мени шайлап койсоңор, мени эптеп бийликке эле жеткирип койсоңор, 15-октябрда баарыңар шайлоо участкаларына саат кечки 6-дан кийин чогулсаңар деп эле элди башаламандыкка чакырып басып жүргөн экс-президентке талапкер Өмүрбек Бабанов шайлоодон кийин жеңилгенден кийин чет өлкөлөрдүн бирине чыгып кеткен боюнча келелек экени белгилүү. Ал шайлоо маалында элдин добушун сатып алууга да катуу аракеттерди жасаганы ачыкка чыккан. Эгерде шайлоо күнү жеңиш ал тарапта болбой турганы белгилүү болуп кала турган болсо, анда шайлоо участкаларында элди топтоп башаламандыкка салуу аракеттерди пландаран. Муну ачык мисал катары анын жеңиш үчүн кол кабыш кылып жүргөн Канат Исаевдин уюшкан кылмышкан топтун мүчөлөрүнүн бири жолугуп 800 000 сом акчаны накталай колуна карматып, ярый балдарды тап деген тапшырманы берген видео материалдарда айтсак болот. Айтораны эгерде шайлоодо жеңишке жетпесе, бийликти басып алуу аракеттерин көрө турганын жалпы коомчулук билип калган. Ошондон улам жакында тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан бийликти басып алууга аракет көргөн деген маанайдагы кылмыш иши козголгон. Мына ушул кылмыш иши боюнча Өмүрбек Бабанов алыста жатып алып өзүнүн пикирин билдирген экен. Ал өзүнүн билдирүүсүндө өзү партиялаштары, тарапташтары бийликке басып алууга же мыйзамсыз иштерди жасоого эч ниеттери болгон эмес деп айтат. Расмий түрдө дагы бир жолу билдиргим келет. Кайсы бир мыйзамсыз кадамдарды пландаган деген адамдар менен бир дагы жолу жолуккан эмесмин. Тааныбайм. УКМК ушул маселелерге чекит коет деп ишенем, дейт ал. Мына сага атактуунун классикалык үлгүсү. Демек ал ошондо Канат Исаев менен өмүрү жолукпаган, аны тааныбаган адам болуп аталы. Ишенбеген кожоң сууга акча, алды алдыңдан тал карма деген ушул эмеспи? Бабановдун кызыкчылыгы үчүн мыйзамсыз иш аракеттерди пландап жатканда Канат Исаев Бабанов мени кийин тааныбай коет деген ой такыр келбесе керек. Саясатта достук жок, кызыкчылык бир гана деген ушул туура. Булак, Назар Ньюс, KG.